Assalamu alaikum, ардактуу көрүүчүлөр. Сиздер үчүн чоң жаңылыгыбыз бар. Анткени Brand House курулуш компаниясынын жаңы офиси ачылды. Бүгүн биз мына ушул жерде келген коноктордон суроолорду берип, жана ушул компанияны сиздерге кененирээк тааныштырабыз. Анда эмесе кеттик. Достор, бүгүнкү компаниянын офисинин ачылышына мына ушул компаниядан үй сатып алган жаш жубайлар келиптир. Суроо сиздерге, эмне үчүн ушул компаниядан үй сатып алдыңыздар? Биз бул компаниянын интернеттен катталуучусубуз. Ошол жактан көрүп барып, аябай району туура келди. Анан үйдүн салынган качествосу аябай жакшы туура келди Brand House компаниясынан. Анан ошо Асанбай районунан 2 комнаттуу батир сатып алдык. Биз жаш үйлүүбүз. Буюрса, алып ачылышына келип катышып атабыз. Чоң рахмат. Үйүңүздөр кут болсун анда. Негизи компанияга кирип келгенде эле, офиске киргенде бул жакта Brand House деп жазылып турат. Анан ага дагы маани бербейбиз. Мына ушул эки сулуу кызга маани беребиз. Биринчилерден болуп ушул кыздар тосуп алат. Атыңыз ким? Алтынай. Алтынай. Негизи конокторду кандай кылып тосуп алыш керек? Күлүп, жылмайып тосуп алыш керек. Кана күлгөнүңүз, анда күлбөйсүз. Күлүп турам. Все, рахмат. Кирдик анда достор. Офиске кирип баратабыз. Офисти бирөөңөр тааныштырып берип коесуң. Алтынай, сиз тааныштырып берип коесузбу? Кайсы жерде жайгашкан офис? Бери карасаңыз. Мына бул жакта бизде отдел маркетинга. Биякта графический дизайнер. Биздин офисибиз Жибек жолу Исанова көчөсүндө жайгашкан. Отдел маркетинга деп коебуз. Бул жакта бирок юрист отурат, графический дизайнер отурат, архитектор отурат, жана СММ специалист отурат. Бүгүнкү Brand House курулуш компаниясынын офисинин ачылышына Нуржигит Кадырбеков агайыбыз да келген. Кош келиптирсиз биринчиден. Анан бул компания менен качантан бери тааныштыңыз? Нурлан Эшбаев менен тааныштыгыбызга бир топ болуп калды го дейм. Азыр так деле убактысын айта албайм. Анан ошол мезгилде жолуктук, сүйлөштүк. Brand House'дун бир жакшы жери, мен министр болуп турганда жана маданият кызматкерлерине үй берүү маселесин издеп аракет кылып жүргөндө ушулар Brand House компаниясы бир жакшы тилек менен чыкты да. Мен ар бир бүткөн объектибизден бирден квартираны маданият кызматкерлерине акысы берели, белек кылып берели депчи. Эми билесиздер, маданияттан багындагы айлыкты көрүп атасыздар. Жакында мына опера балет театрындагы бийчилердин акыбалын көрдүңүздөр. Мындай өмүр бою топтосо деле үй алганга жетпейт да. Булардын бул чоң беришендиги, чоң эрки, чоң адамгерчилиги, патриоттугу деп билдим. Анан экинчи Салт деген кино сериал баштаганбыз, ошого дагы спонсор болуп берди. Көрүп атасыздар, ошол мезгилдерде революция болуп, саясий кырдаал курчуп, андан кийин дагы пандемия болуп, мамлекет акча жок болчу да, маданият министрлигинин акча бөлүнбөй калган. Ошол мезгилде ушундай бир долбоорлорду демөөрчүлөрдүн колдоосу менен кылдык. Ошондон баштап Нурландын адамгерчилигине, маданият кылган күйүүмүнө, мекенге болгон сүйүүсүнө абдан ичим чыгып, азыр эми бир командада иштеп атабыз. Негизи өзүңүздүн биринчи үй алган күнүңүздү айтып берсеңиз, кандай сезимдер болот үй алгандачы? Эми элестетип көрүңүз, кыргызда бир сөз бар го, үңкүрдө болсо үйүм бар депчи. Өзүм биринчи жолу бир бөлмө үйлүү болгом Бишкекте. Тим эле Алайдын талаасындай көрчү көзүмөчү. Бишкекте канча 3 этаж, 5 этаж, айланайм көпөчлүү үйлөр бар. Бирок ошолордун баары канчалык кооз көрүнчү эмес да, болгон эле 105 серия болчу, биринчи кабатта. Күндө эле тийбейт болчу, бирок ошол мага абдан кең, абдан бир кооз, анчалык бир комфорт көрүнбөйт эле да. Ошон үчүн кыргызда бир сөз бар го, өз үй өлөң төшөгүң депчи. Анан мына 3 бөлмөлүү үйлүү болгоныма Кудайга шүгүр 3 эле жыл болду. Анан тиги бир бөлмөдөн 3 бөлмөгө чыгып алгандан кийин мындай стадиондо жашап калган эле болот экенсиң да. Ошон үчүн бирок билесизби, пейилгенен болсо бир бөлмө үйгө деле бир ондогон конок батып жашай берет. Мен ушуну байкадым, ошон үчүн пейилгенен болсун, үйлөр дегенен болсун. Чоң рахмат сизге. Brand House курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, директору башкы Нурлан Мураталиевич. Куттуктайбыз жаңы офистин ачылышы менен. Рахмат. Негизи офис тууралуу эмес, компания тууралуу айтып бериңизчи. Компания Brand House компаниясы ачылганына Кудай буйрса мына 2 жылдын жүзү болуп атат. 2 жылдан бери ошол 2 объект, Кудай буйрса 3-чү объекти мына
бүгүн продажага кое бердик. Продажага көк жардан салып атабыз. Биз негизи Бишкекте эле салайын деп аттык эле, азыр түштүккө Жалал Абадка дагы жер алып, мына ушул апрель айынан баштап Жалал Абадка дагы баштайбыз, Кудай буйрса. Компанияга 2 жыл болду, Кудай буйрса. Ийгиликтер жакшы. Достор, буйрса биздин Бишкекте дагы 3 объект болот азыркы учурда. Биринчи объекти сатылып бүттүбү же ал жакта да бар? Биринчи объект сатылып бүткөн. Ал 6 этаждуу үй болгон үчүн ал бат эле сатылып кетти. Экинчи объектибиз бул тоо жак Асанбай тарапта. Ал 10 этаждуу болгон үчүн анын бир 60-70% сатылды окшойт. Анан бир 30-40% бар. Алсаң айт. Буйрса биз дагы ушул компаниядан үй алабыз. Сага да сунуштайм, Кудай буйрса жакшы жер, аябай жакшы жер, мен мактап коеюн. Эгер Азиретке сатып берсем, анда сиздер да алышыңыздар керек болот деп. Достор, мен жөндөн жөн эле нерсени реклама кыла бербейм. Мындай ишенимдүү, сиздерге кепилдик менен реклама кылып айтып кетсем болот, сунуштасам болот. Сиздер дагы ушул Бренд Хаус курулуш компаниясынан үй алыңыздар. Кепилдик болуп, мына Нурлан Мураталиевич өзү турат, достор. Азирет Усмановна полчаса менен сөз кезеги берет. Чоң рахмат. Мага сөз берет деп сүйлөшүлгөн эле эмес, айткан эле эмес, ойлогон эмесмин. Анан капыстан эле сөз берип калды. Биринчиден ассаламу алейкум баарыңыздарга, кутмандуу кошо күнүңүздөр менен. Бүгүн жалпы ушул Бренд Хаус курулуш компаниясынын жетекчилери жана кызматкерлерин чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аны эми сиздердин максатты билебиз. Баарыңыздар ушул элдерди сапаттуу, эң жакшы үйлөр менен камсыз кылуу экенин. Мен дагы ушул компанияга ишенип, үйүңүздөрдөн, сиздердин объектиңиздерден үй алайын деп келгем. Буйрса ушул жака келген ар бир кардар менен биз кошуна болобуз. Андыктан кошуналар, ассаламу алейкум баарыңыздарга. Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам. Бүгүн Азирет эмне үчүн көзүн таң алган деп таң калып атышыңыздар мүмкүн. Себебин алдыда көрө аласыздар. Азыркы учурда мен бир гана караңгылыкты гана көрүп турам, башка эч нерсе көрбөй элемин. Бул жактан тепкичтен чыгып келе жатып мен бир нерсени түшүндүм. Көзүм таң алганга чейин тепкичтен чыгуу мен үчүн аябай оңой болсо, көзүм таң алгандан кийин тепкичтен чыгуу бир топ татаал экенин түшүндүм. Көзүм таң алганына 10 минутага жакын убакыт болду. Азыр жүрөгүм кысылып, кыйналып баштадым. Көзү таптакыр көрбөсө дагы көдөнү менен көп нерсени туюп билип, бүгүнкү күндө жардамга муктаж болбой жашап аткан Мухтар аттуу жигит менен сиздерге тааныштырабыз. Анда эмесе биз баштадык. Достор, азыр биз Орто Сай базары жакка келдик. Ушул жактан Мухтар экөөбүз жолугабыз деп сүйлөшкөнбүз. Мухтар дагы бул жакта келет. Салам алейкум. Алейкум салам. Кандай Мухтар? Жакшы. Жакшы келдиңби? Сын. Красавчик. Эмне менен келдиң? Троллейбус менен келдим. Сен троллейбус менен, маршрутка менен өзүң эле жүрө бересиңби шаарда? Ооба, шаар ичинде өзүм эле жүрөм. Негизи бардык жактарда эле өзүм жүрөм. Билип алсам эле. Анан адамдардан сурап, мисалы остановкага келгенден кийин бир маршрутка келсе, маршрутканын үнүн угабыз да. Угуп эле сразу сурайбыз да, мисалы жаныбызда адамдардан. Бул канчанчы маршрутка деп. Эгерде жаныбызда адам жок болсо, барып маршрутка токтоп турганда бар өзүнөн сурап алабыз. Мухтар, сен ушул таяк менен эле бардыгын билип, мындай шаардын кайсы жагында, базардын кайсы жеринде жүргөнүңү, анан товар ала турган жерди кандай кылып тапырасың? Мисалы азыр угам да, шум бар, анан көбүнчө биз шум менен көңүл бурабыз. Азыр мисалы күндөн көңүл бурабыз да, күнгө деле. Мисалы күн кайсыл жагыбыздан тийип турат. Демек күн тийген жак ушул түштүк же батыш же чыгыш болот. Ушу саат менен жүрөбүз, ошондой да. Анан светофордон деле өзүм эле өтүп кетем, эч кимдин жардамысыз эле.
ошол машинелердин ага деле анда деле Машина шум токтогондо жүргөнүн билесиң да. ошондой ооба. Биздин астыбыздагы машина жүргөндө биз токтоп турабыз. Биздин жаныбызга бизге параллельный машина жүрүп баштаганда биз жүрүп баштайбыз ошол машина менен кошо. Ошондо безопасный болот да. Негизи сен өзүң жөнүндө айтып берчи, сен каяктан болосуң, канча жашыңан баштап ушундай окуя болду, анан негизи тубаса сенин көзүң көрбөйбү ошол боюнча? Менин атым Муктар, өзүм Баткенден болом. Билесиздер деп. Баткенден болом, анан Баткенден келгениме бул жака 3 жыл болду. 3 жыл, Ооба. Анан 4-класска чейин көзүм көрүп жүргөн, кийин көрбөй калды. Негизи төрөлгөндө эле врачтар айткан экен, балаңдын көзү көрбөй, төрө деген экен. Бирок атам болбой төрөткөн экен да. Төрөйсүн деген экен. Астагфирулла. Анан кийин ошондой болуп, апам кийин врачтарга көрсөттүңөрбү ошо 4-класста окуп жүргөндө? Ооба. Эмне болду анда? Кандай болбойт деди. Такыр мындай шанс жок беле? Жок. Мен өзүм деле кече жакында деле көрсөттүм, болбойт экен. Орто сайга сен бул жакта иштейсиңби? Ооба, ошол жакта иштейм. Эмне кылып иштейсиң? Соода кылам. Өзүң эле соода кыласың? Шоколад, салфетка, майда чөй нерселер сатам. Бул жакта азыр Муктар товар сатып аласыңбы? Ооба, товар сатып аласың. Жүр анда азыр. Экөөбүз чогуу товар алабыз. Кыскасы бүгүн Муктардын бир күндүк жашоосу деп койсок болот, же болбосо Муктар тууралуу кененирээк айтып коебуз, Муктардын 3 жылдан бери кылып жүргөн жумушу деп коем. Ооба. Азыр сен бул жерге келгениңи кантип билип атасың азыр? Мисалы, сезип атам. Сезим, эмнеден сезим? Мисалы, азыр алдыбызда эмне турат? Алдыбызда зданиялар турат, азыр бул жолда, бул жака базардын ичине киребиз. Бул жакта баягындай овощилер сата турган магазин неме базар да бул жагы. Бул бөлүгү. Мен ошол жактан ылдыйракта бир Дастан деген магазин бар, ошол жактан неме алам, товар алам. Товар аласың, Алар деле мен таанышым болуп калган. Мындай карыз деле бере берет да, ойлонбойт да. Сен сатып бересиң да деп неме кылат да, ошондой бир жакын болуп кеткенбиз. Муктарды достор мына жанында жүрүп, азыр кээде ишенбей да кетет экенсиң да Муктар сагачы. Көзү көрүп аткан кишидей эле баягы сен болжогон жерге жетип, анан бурулуп, алдыңда эмне турганын көргөнүң, билгениң бул мындай аябай таң калтырып атат меничи. Рахмат. Анан ушул базардын ичинде ушун мына жөнөкөй көз көргөн адамдар базардын ичине киргенде адашып кетет да. Мен деле мисалы Дордойго барганда же Ош базарга киргенде мындай рядтарда жүргөндө адашып кетем. Сен кандай кылып санайсың? Кандай кылып жетип барасың ошол жака? Жөн эле сезип эле, мындай сезим бизде сезүү күчтүү да, сезип өргөндөр мына. Могул Дастан магазин ушуга кирип товар алам. Мен сага Дастан магазинине келгенибизди азыр сезип билип атат да. Аябай таң калышты. Жүр, кирели ичине. Ассалому алейкум, мырзабеке. Кандайсыз? Кандайсыз Арбеке? Азыр достор бул жактан Муктар өзүнө керектүү товарларды сатып алат экен дагы, сыртка чыгып сатат экен. Эмнелер сатып алабыз я бүгүн? Assalamu алейкум. Сиздерден товар алат турбайбы, Ооба, ошо бизден товар алат. 3 жылдан бери иштешем, 3 жыл. Эме туруктуу клиентиңиз турбайбы? Албетте туруктуу клиент, ошо бул бала жакшы, ошо өзүнүн аракетинин үчүн аябай ошо биз сыймыктанып көрүп, аябай үлгү болуп, ошо үчүн иштешип атабыз. Муктар менен келип биз деле таң калганбыз биринчиден. Мырзабеке, мага 6 шоколад бериңиз. Жок, 10 семечке бериңиз. Жвачкинен 5 10 бериңиз. Салфетка барбы? Салфетка албетте бар. Азыр салфетканы өзүм бир көрөйүнчү. Мондай кылып сумканын ичине. Шоколадок дай. Салфетка көп эле экен. Бар экен, ооба. Жетиштүү, Эмне үчүн ушул товарларды тандап алдың, Муктар? Негизи булар ходовой да. Баары салфетка көчөдө керек, семечки деле чагат да. Жвачки деле көчөдө эле алып кете берет да. Бул жерден оптом аласың ба? Ооба. Бирок ценасын айтпай деп коем. Ценасын айтылбайт. Бул өзүң немең бар да, өзүңөрдүн бааңар бар да, сыр кылган. Жок, негизи ошо элге кылган мамилени мага кылат да. Бир күндө канча неме сатып бүтөсүң, мисалы, канча шоколад, канча көп. Негизи иштесем, чындап иштесем көп эле сатам да. Мен кичине мындай азыр баягы өзүңүз эле көрдүңүз да. Ырдап, неме кылып, ошо колум бошой атат да, ошон үчүн азыр ишке жакшы чыкпай элем. Семечкилер тизгенде түз-түз тизсең мындай жакшы да. Сен каяктан билесиң могуну оң жагы анан эме жагы экенин? Кармап эле билип атам. Азыр маани берсеңер достор, бул жакта Муктар
семечканын оң жагынан коюп атат, бул жакта мындай кармап туруп эле билет экен. Мына баарын оң кылып түзүп атат. Достор, Мухтар гитарада дагы кол ойнотот, өзү ыр жазат, оон чыгарат, ырдайт, вокалга да барып аттыр азыр ошол профессионал ырчы болом деп. Анан Мухтар, сен гитараны качан үйрөндүң, кимден үйрөндүң? Ошол боюнча. Гитараны мен 3 жыл 4 жылдан бери чертип жүрөм. Атам өзү музыкант, атамдан көбүнчө үйрөнгөнмүн. Анан шаарга келип үйрөндүм. Азыр Бакыт деген агай бар, ошонун сабак алып атам вокалдан. Кудай кааласа бир гана ошол бир вокал менен эмес, толтура сабактарга барып көп нерселерди үйрөнүп, ошолор менен ийгиликке жетебиз аракет кылабыз. Бир сабак менен чектелбейбиз да. Анан өзүм ыр жазам. Кудай кааласа азыр 2-3 ырым аранжировкага бергенмин, даяр болуп атат. Иншалла чыгарып калабыз. Көп кырдуу талант турбайсың да. Анда келеми биздин көрүүчүлөргө өзүңө жаккан бир ырлардын бирөөсүн аткарып бер. Мен азыр бир ырым бар, даяр боло элек да, бирок ошону ырдап берейин. Кандай дейсиз? Макул. Өзүм сөзүн деле өзүм чыгаргам, обонун деле өзүмдүкү, бирок даяр боло элек, колдон келишинче ырдап берейин. Кеттик анда. Айткылачы досторум, көзүң көрсө не пайда, көкүрөгүң көрбөсө сенин жашооң арманда, жүрөгүң таза болбосо сенин жашооң арманда. Көпчүлүгүн билемин, эки көзү көрүшөт, бирок алар адал эмес, арам жолдо жүрүшөт. Бирок алар адал эмес, арам жолдо жүрүшөт. Бири-бирини таламай, бири-бирини сабамай, адамбы же айбамбы деп эсиң чыгат капырай. Адамбы же айбамбы деп эсиң чыгат капырай. Айткылачы досторум, көзүң көрсө не пайда, көкүрөгүң көрбөсө сенин жашооң арманда, жүрөгүң таза болбосо сенин жашооң арманда, сенин жашооң арманда. Мухтар болсо акчаларды мындай колу менен кармап туруп эле билет экен. 370 сом. Азыр мен сизге тыйын берейин. 370, 390 сом. Мынакей санаңыз. Так. Туура. Бизге хамиша туура да. Ушу базардын ичине айланып сатам, анан кечинде болсо бир жерде туруп сатам. Космо парктын алдында, парктардын алдында турам. Ошентип эле сатабыз. Негизи Мухтар очки тагынбайт экен, бирок азыр силердин алдыңыздарда мындай очки тагып койдук, жөн эле. Тагына алды. Кандай эми саталы эми ушул жерденчи Мухтар. Кандай кылып сатасың? Өзүм сөзүм бар деп кой. Семечки, жвачки, салфетки, шоколад алыңыздар. Влажный салфетки, семечки, жвачки, шоколад берем. Ушинтип эле айланып жүрөбүз да. Базардын ичинде туруп эле. Көбүнчө кимдер алат? Көбүнчө бул жакта турган адамдар алабы же өтүп бараткан адамдар? Турган адамдар эми бир-бир алат, алар бир күнү бир жолу алат да. Наргы өтүп кетип калгандар көп алат да. Влажный салфетки, семечки, жвачки, шоколад, курут берем. Мухтар, сен ушул Орто Сай базарына келип, ушул товарларды алып, ушул жакта сатуу идеясы каяктан келди? Бул идея мен Американский университетте АУТСда окуганмын. 6 айлык курста көзү көрбөгөндөрдү окута турган жерде. Анан ал жакта бир мугалимибиз бар, Азат деген, мага компьютерди үйрөткөн. Ал өзү деле ошентип иштейт да. Анан ошол үйрөткөн. Биринчи чыкканда ушул жака келбейсиңби, ушундай иштебейсиң деп? Жок, ал өзү ошентип иштейт эле да. Анан мен иштесем, иштешим керек деп жүрсөм, ал өзү ушинтип эле неме кылган экен. Анан бир жолу ошо менен чыктым. Анан бир жолу чыккандан кийин ал өзү иштей баштады, кийин мен өзүм иштей баштадым да. Бир күндө эле сразу неме кылдым да. Үйрөнүп алдың, э? Ооба, бир эле чыкканда, бир күн эмес, бир эле чыкканда. Кийин баары немелерин мындай өздөштүрүп, азыр эми жакшымын да негизи. Ошо азыр эми өзүң багасың, бул жактан акча табасың. Квартираң өзүң төлөйсүң, кийимиң өзүң. Бүт барын.
Мен мисалы могу үстүмдө кийимдердин деле баарын өзүм алганмын, өзүм акчама, өзүм иштеп. Анан апама деле айылга деле мындай майда чүйдө нерселер салып турам да. Ушинтип иштеп. Демек эч кимге эч нерсеге муктаж эмессиз. Жок, эч кимге муктаж эмесмин. Бир гана Аллахка муктажмын, эми Аллах өзү жардам берип атат. Кудайга шүгүр. Ушундай ийгиликтерге жетип атам акырын-акырындап. Деген жерим кесип таштайсыз да. Жок, эмнеге кесмейм. Жүр кеттик. Коюңчу, ушул деле болмок беле. Эмнеге бас? Ал ийгиликтерге жетип атам деген өзүң ийгилигиңди өзүң айтпашың керек да. Жок, сен кача. Көп көзү көрбөгөндөрдү мындай башкача ойлойт да. Ошон үчүн бул көздүн негизи мен ойлойм көзгө жашоого көздүн кереги жок. Көзсүз деле ийгиликке жетсең болот, көзсүз деле бактылуу болсоң болот деп айткым келет. Бир кызыктуу суроо мындай, мен өзүмө эле кызыктуу болуп атат да. Вот сен мени кандай элестетип атасың? Мен сизди кандай адам деп мындай. Азыркы учурда мен сизди жаныңызда жүрдүм да. Мен сизди билип калдым уже. Мен бирок биринчи сизди YouTube'дан үнүңүздү угуп жүргөндө мына ойлойт элем да, бой кичинекейден бир томпочко бала болсо керек. Жана мындай кыздарга тийишип күлүп тамашалап жүрсөң ошентип ойлодум да, ушинтип эле жүрө берсе керек. Бой кичинекей тоолок бала деп. Кичинекей бала деп да. Бирок азыр көрсөм бою менден деле кичине узунураак экен. Мындай келишимдүү көркөм жигит экен да чиркин. Айлы түн, түнкүсүн, сен жанымда жүрчүсүң. Каткырып мен күлгөндө, сен да кошо күлчүсүң. Каткырып мен күлгөндө, сен да кошо күлчүсүң. Капкара кашыңдан, кундуздай болгон чачыңдан мен ашык болгон элем. Сен 18 жашыңда мен ашык болгон элем. Сен 18 жашыңда. Тарынам, тарынам, мен тагдырга тарынам. Барынан жаман экен сүйгөнүңдөн айрылган. Барынан жаман экен сүйгөнүңдөн айрылган. Сүйгөнүңдөн айрылган. Жан, мен тети жактан сонун магазин таптым. Мына сонун магазин. Жан, могулар акчасы жетеби? Смело. Бул жакта скидка болуп атыптыр. Шаурмага да акча казышат. Да? Жүр кеттик. Мухтар күндүзү Орто Сай базарынын ичинде кыдырып соода кылат экен, ал эми кечинде болсо ушул жакта турат экенсиң, Бул жактын астында Карламакс жагында турам. Бул жакта канчага чейин, кечинде канчага чейин соода? Кечинде 12-ге чейин соода кылам. 12-ге чейин соода. Кандай кызыктуу учурлар болот? Базардын ичинде соода кылып жүргөндө, бул жакта жүргөндө, ар кандай учурларга кептелсең керек? Ооба, өлө сонун мындай немелер болот. Эми негизи кээ бирлер түшүнгөн адамдар бар, түшүнбөгөн адамдар бар да. Мен мисалы ошо сатып жүргөндө кээ бирлер сен көрөсүң деп неме кылат, анан кээ бирлер ушинтип алдап жүрөт деп урушкан деле адамдар болгон да. Эми сен базардын ичинде өзүң жүрсөң, анан Ооба, бул жакта да өзүң жүрсөң, ошого ошентишет окшойт. Ооба, сен көрүп эле алдап жүрөсүң деп эле анан кээ бирлер болсо мындай молодец деп неме кылат да кайра. Колдоо көрсөтөт да. Анан кечинде туруп калганда мага мисалы кээ бир адамдар бооруп мисалы акча берейин дейт да. Анан кел сага ушундай акча берейин дейт. Анан албайм мен негизи. Эмнеге десем, муктаж адамдар жаман көрөм, бирөөгө муктаж болуп жашагандарды. Эми өзүнүн мүмкүнчүлүгү болгондо ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек да. Кээ бир адамдар болсо кичине бир мындай көз азиз болсо, өзүнү бирөөгө бир мындай муктаж кылып алат да. Эми баары эле эмес. Муктаж сезип алат. Бирөөдө адамдар ага жардам бериш керек деп өзүнө ошентип ойлойт да. Мага адамдар башкалар жардам бериш керек деп. Бирок мен антип ойлобойм. Мен өзүм аракет кылып, өзүм ийгиликке жетким келет. Мухтар, сен өзүң Инстаграмда турат экенсиң. Биз Мухтар экөөбүз негизи Инстаграмдан таанышып, ошол жактан сүйлөшүп, анан жолугуп отурабыз. Инстаграмга кирет экенсиң, WhatsAppка кирет экенсиң, YouTube'ду көрөт экенсиң. Мен буга чейин видеолорумду көрөт турбайсыңбы сен? Ооба. Анан кандай кылып колдоносуң телефонду?
мага чалып атасың. Менин жада калсам да экөөбүз жазышабыз кадимкиде. Бул мага жазат, мен буга жазам. Телефонду колдонгонуң боюнча мындай көрсөтүп бере аласыңбы? Көрсөтүп берем. Бул өзү бардык эле программа Talkback деген программа. Телефондордо бар, Samsung'дарда бар. Анан мындай сүйлөп турат да бул. Мисалы мен неме чыгайын. Угатасыз да. Бул экраны болсо. Үнүн бери. Бул экран азыр жанып турчуппу? Жанып турат. Жанып турат да. Бул экранды биз өчүрүп коебуз да. Мындай өчүрүп коебуз, анан биз мисалы кулакка коюп туруп укканда бирөө көрүп албаштыгы үчүн да бул. Кантип аз сүйлөтсөң дагы. Камера Инстаграмга кирейин, азыр экранды жандырып коеюн, сиз көрүңүздөр. Мына Инстаграм бул жакта Кое турсаңыз, мен мону аябай ушундай бат сүйлөйбү бул, э? Сен ушуга түшүнөсүңбү? Ооба. Бул 85 ошондой неме тезикте сүйлөп атат да. Ай. Аз мына жазууларга койсоң азыр айтып береби? Жазууларга? Мисалы сизге кирейинби же? Же WhatsAppка кирейин азыр? WhatsAppка киребиз. Мына WhatsApp'тан бирөө жазыптыр. Аз кайсы тилде сүйлөп? Мына мен өзүм орус тил курсунда азыр тилде окуп атам да. Анан мага менин мугалимим жазыптыр. Гүлнур ким эле азыр? Гүлнур Манасовна деген эжем азыр мага жазыптыр. Мындай деп жазыптыр азыр. Муктар, саламатсызбы? Күн кандай өтүп жатат деп жазыптыр. Мага кече бул задание берген эле. Анан ошону аткарып жөнөттүм деген элем, бирок жөнөтө албай калдым эле, ошого жазып атат. Азыр мен голосой жөнөтүп коеюн. Саламатчылык Гүлнур эже, жакшы. Күн жакшы өтүп атат. Мен сүйсөм да сен сүйбөйсүң тумарым. Түнкү шамдай учуп баратыр аңым. Ташбор белең жүрөгүңдө мерим жок. Аясаңчы менин сүйгөн тумарым. Ай тумарым. Аясаңчы менин сүйгөн тумарым. Жүрөгүмдөн кайнап чыккан махабат күндөн күнгө кайгы капа жаратат. Сенин аттың, сенин сүйкүн элесиң жүрөгүмдө тумар болуп сакталат. Тумарым, ай тумарым. Аясаңчы менин сүйгөн тумарым. Бали, ол чалдар. Мен сизге башын айтып берем, шаарга келип калганымда. Мен айылда жүргөндө эле Гүлназ ошол биринчи окугум келет эле да. Анан окугум келип адамдардан сураштыра баштадым да, көзү көрбөгөндөр окуй турган жери барбы, мен окугум келип атат десем. Анан ошол бирөө бир номер таап берген, Гүлназ деген эже экен. Аутсада Американский университетте көз азиздерди окутат экен. Курс экен, 6 айлык курс экен дейт. Ал жакта өзүң басканды үйрөтөт экен, компьютер иштеткенди үйрөтөт экен, телефон иштеткенди, ошо өз алдынча жашаганды жашоого үйрөтөт. Ооба. Өз алдынча жашоого, бирөөгө көз карандысыз. Кухня сабактарын өтөт экен дейт эле. Анан мен ошол номерин таап туруп 14 жашымда чалгам да бул эжеге. Азыр уже 6 жыл 7 жыл болуп кетти чалганыма. Чалып туруп анан мен эже окугум келет десем, сен каяктан болосуң деген. Баткенден десем, көзүң көрбөйбү деген. Ооба, ошо эле көрбөйт. Анан десем, сен канча жаштасың деген. Жашым 14 жашта десем, сен келбей эле кой. Сен азыр жаш экенсиң. Бизге 16 жаштан жогоркулар керек. 14 жашта болсоң жаш экенсиң деген. Анан мен макул эже, анда мен номерим сохранить этип коюң, мен сиздин номериңди сохранить этип коюм дагы. Өзүм сизге 16 жашка толгондо чалам дегенмин. Ошо 14 жашымда ошол номерди сохранить, өзүм мээме сохранить эткеним дагы. 2 жыл ошол номерди эртең менен туруп, мисалы күндө эртең менен тургандан кийин ошол номерди кайталайт элем да.
ичимден. Ушуну эсимден чыгарып койбоюнча окуйн деп. Анан ошентип неме кылып 28 майда туулган күнүм болду. Ошо күнү чалганмын, 16 жашка толгондо. Гүлназе, мен 16 жашка толдум, бүгүн менин туулган күнүм. Мен барайын десем тааныбай койгон да. Сен ким элең деген. Эже мен 2 жыл алдын чалганмын десем, башым тааныбайт да. Анан мен көрбөймүн, мен Баткенден болом деп анан түшүндүрүп берсем, деп эстеген да. Анан келе бер деген. Бирок ошол учурда мен байкем Москвада болгонуна байланыштуу апамдарга мен көрбөсөм деле карашат элем да, айла жүрүп. Мисалы, мал салды карайт элем, тооктарга дам берет элем. Кеңири эле да. Анан кийин апам жөнөтпөй койгон да. Атам жөнөтөбүз десем жөнөтпөй койгон. Ошондон күзгө чейин калып кеткенмин да. Кийин күздө августтун 16-сында жолго чыгып, 17-синде бул жака келип, 18-синде шаарга келгенмин, 17-синде. Мен бирок айылдан келатканда менде чын айтсам, ушундай кичинекей эле сумкам бар эле, башка эч нерсем жок эле. Мен үйдөгүлөр бир эле сумка менен жөнөткөн. Эмнеге десем, балам баары окуй албайт да ал жакта, эмне кылат эле деп. Кайтып келет деп. Кыйналат да, кайтып келет деп. Ошончо аз эле нерсе берген да. Мен кетем десем, биринчи апам ыйлап неме кылып, кой сен ал жакта кыйналасың деген. Анан акча бербейбиз деген. Анан акча бербесеңиздер да деп туруп, анан мен кетем, ал жакта бекер экен окуу жай. Ал жакта бир гана тамак ашың эле тапсам болду. Мен тамак ашында оңой эле таап алам деп келе бергенмин да. Анан айласыдан 4000 берип жөнөткөн. Аны деле ошол бул жакта Гүлнази айткан 3000-ини тамак ашыңа бир айга жыясың деген. Анан андан башка баарын биз өзүбүз неме кылабыз деген да. Анан келгенден кийин 2 күндөн кийин окуу башталган да. Ага чейин студенттер мени карай турган адам деле жок болгон да. Бирок жаман кыйналганмын да. Мындай менден башкаларын баары эле басып кетет экен да, бирок калгандары мугалимдери өздөрү эле басып жүрөт экен. Анан мен баса албайм, эч ким мени неме кое койгон да. Эми ал жакта биздин окуу жайда эч ким жардам бербейт да. Анан мен ач калганмын. Бирок акча деле бир 500 сомдой, 1000 сомдой бар эле. Эшикке чыгып бир нерсе жей албайм да. Эмнеге десе баса албайсың да. Таба албайсың, адашып кетесиң да. Анан ошо кечинде ошону ач калып жатып жаман неме болгондон ыйлаганмын кетейинчи эле деп. Бирок ошондо мен ошо шаарга келиш менен алың айтканмын да баарына. Коңшуларга деле башка досторума деле айтып чыкканмын, мен шаарга барам, мен окуймун, мен ушундай жакшы окууга барам деп неме кылып баарына мактанып чыкканмын да. Кийин кетишке мындай намысым чыдаган эмес да, уялганмын да. Кайра эле барсам, Муктар окуй албай эле келди деп. Ошонун айласыдан анан ошентип окуп, аракет кылып, мен айттым го, ошо келгенде мага бир эле 2-3 эле бирби кийимим бар эле. Ошо кыштын жок, ошондо күз беле, ошо күздө күн ысык болот эле, шортигим жок эле да. Анан баягындай шым деле немесини, пайчасын бүктөп шорттей кылып кийип алып жүргөн күндөрүм болгон да. Анан жаңы үйрөнүп атканда ошол бир эле пут кийимим бар эле. Аны менен сууга түшүп кеткен күндөрүм болгон да. Ошо суукта, кышта болсо ошо сууга түшүп кетет элем. Ошону билбей каласың эми. Эми жаңы үйрөнүп аткан болгомун ал убакта. Анан баары түшүп кетет элем. Анан путум суу болуп, ошондо үшүп неме кана мугалимдер айтат эле, баары сен сууга түшүп кеткен болсоң, баары үйгө бара десе, ошо сабакты калтырып коюйн деп, ошондо сабак өткөнмүн да. Ошол жерин билбей калбайын деп, ошентип неме кылганмын. Анан ал жакта окуп бүтүп айында мага 3000 4000 салып турат эле үйдөгүлөр. Мен ошонун 1000 сомун өзүм алып туруп, 1000 сомун 3000-ни тамак ашка берет элем. Эми ал жетпейт экен, бирок 1000 сом деле. Кыйын экен, баягы маршруткаларга акча беришиң керек, троллейбузга акча беришиң керек, башка. Маршрутка менен жүргөндү кандай кылып үйрөнүп алдың сен? Ошо үйрөтөт ал жакта. Остановкалар санап алып. Мисалы, бул сен кайсыл жерге жеттиң, сен көчө кайсыл жагында бүт ошолорду үйрөтүп неме болгон да. Мен өзүм деле ал окуу жайды бүткөндөн кийин 1,5 жыл 2 жыл көзү көрбөгөн балдарды окуттум да. Мен колумдан ошондо канча азыр 20дай бала, кыз бала окуп бүткөн. Ошолор азыр өз алынча басып жүрөт. 20-дан ашык ошондой. Анда азыр бул жакта биздин телекөрүүчүлөрдүн арасынан жана көз азиздер болсо, кайсы жакка окушту билбей жүргөн болсо, анда сага кайрылсак, сен аларга жардам бере аласың, Жардам берем. Адам өз алынча аракет кылбаса, эч ким жардам бербейт да. Бирөөдөн жардам сурасаң дагы, бир жолу жардам бериш мүмкүн. Ал сен бир тууганың болсо дагы, 2 жолу, 3 жолу жардам бериш, 4-үнчүсүндө кой дейт да. Өзү ал азыркы учурда биз бойдокпуз, анчалык деле билбейбиз да. Ата энебиздин карамагында жүрөбүз.
Эми мен көз ажыздерге айттым. Эми кээ бир көзү көргөн балдар деле ошондойбуз да. Мындай ата энебиздин карамагында жүрөбүз да, кеңири жүрүп коебуз да. Бирок андай болбойт. Ата эне деле вактынчалык эле неме кылат да. Сен канча жаштасың азыр? 20 жаштамын. 20 жашта, э? Ооба. Анан кандай пландар эми? Пландарыңды айтып берчи. Алдыдан эмне кылайын деп атасың? Азыр сен вокалга барат экенсиң, ырдоону үйрөнүп аттырсың, орус тил курсуна барып аттырсың. Ооба. Аларды эмне үчүн үйрөнүп атасың дагы? Алдыда пландарың кандай? Алдында пландарым мен могул базарда иштеп атам го, бизнес. Ооба. Бизнести эле жакшы көрөм. Мен айылда деле өзүм темир сатып бизнес кылат элем. Сайдан баягы адамдар тиштеп койгон темирлер жийип темирге алып барып, килограммын 3 сомдон 4 сомдон сатып, ошентип акча кылат элем да. Анан азыркы учурда келечекте максаттарым болсо мен ушундай бир чоң бизнес ачкым келет. Анан элге бир таанымал, элге бир пайдасы тийген адам болгум келет да. Мен өзүм эле ушундай бир жакшы жашасам, жыргап жашасам, ал нерсени жашоодун мага кереги жок да. Мен бирөөгө бир пайдам тийбесе жашагым келбейт. Ошон үчүн мен бирөөгө мындай неме кылгым келет да, жардам берип, бирөө ошон үчүн деле базарда иштеп жүрөм. Мотивация берейин элдерге, кичине жардам берейин деп. Мен мисалы башка жактарда деле иштесем болот, колумдан келет баардыгы иш, компьютерди билем, башка нерсени билем. Бирок мага базарда иштеген жагат да. Ошол. Канча бир туугансың, анан ата энең тууралуу, алар азыр каякта, эмне кылышат? Алардай жакшы эле көрүшөт да. Атам көрбөйт, апам көрөт кичине. Ата энем, атам ошо айылда музыкант эле. Лейлек ичинде өзү таанымал, Баткен ичинде эле таанымал. Баары таанып неме кылат. Өмүр аба деп коет эле. YouTube'да деле бар ырлары. Анан атам 2020-жылы коронавирустан каза болуп калды. Анан Кайырлуу болсун. рахмат. Апам болсо айылда азыр байкем менен. Байкем 98-жылкы. Эки бир туугансың. Эки эле бир тууганбыз ба. Ал байкем өзү көрөт. Ал зирачи. Азыркы учурда айылда өзүнүн бизнеси менен жүрөт. Фастфуд иштетет. Ошондой. Үйлөнгөн ба байкең? Ооба. Сен кандай? Качан пландар? Үй бүлө куруу боюнча Баягы жигитиң барбы, жора дегендей эле болду. ошону сурайлычы. Негизи буга чейин мындай кыздар менен сүйлөшүп көрдүм эле. Күздө? Сүйлөшкөн кызың барбы? Жок. Анан Ошо күздө үйлөнөм. кайсы күз экени белгисиз да. Ошондой. 2022-2023 да. Чыгармачылыкта эми буюрса баштап аткан турбайсыңбы жаңы Эми эле? Кудай кааласа, ооба. Мага ошо бир жакшы продюсер керек болду. Анан ошо менен иштешип неме кылсак, өзүм сөзүн деле өзүм жазам, обону деле өзүм чыгарам. Толтура ырлар келет, бирок ошо продюсер жок. Анан өзүмдө деле азыркы учурда гитарам жок өзүм. Агайдын гитарасы менен чечип жүрөм. Анан ошого Гитара алайын деп аткан турбайсың? Кудай кааласа. Анан гитара. Ооба, Мухтар өзү иштеген акчасына өзү аранжировкага төлөп, анын гитара чертилгенине баягы сведение деп коебу, аранжировкасына кыскасы үн чүргөнүн баардыгына ошого заказ берип, өзүнүн акчасына өзү аракет кылып аттыр, достор. Бул да болсо мына аракетчилдиктин, өжөрлүктүн, тайманбастыктын белгиси. Сага бир гана мындай молодец деп гана айта алам, башка эч нерсе деп айта албайм.